ызычу. Былтыр жазында чегерада атышып жатса дагы бирөө басып барган эмес эле. Бириң өлүп, бириң кал деп коюшту эле. Азыр кемпир абадта калп эле өшкөрүп кепчип турган Жеңиш Молдохматовдун ошондо жиги да жок эле. Былтыр пандемияда миңдеген жарандар бийликтин жана министрдин шала кылыгынан кырылып калганда Жанар Акаев көздөрүн ойноктотуп, буйтактап качпай элин сактай албай бир тоголук дарыга зар кылган бийликти жана ошондогу министр Сабиржан Абдикаримовду сотко бериш керек эле. Болот экен го көрсө. Жок, анткени эмес, анткени эл үчүн элге деп келген жардамды, гранттарды тең бөлүшүп жеп алышып, токпейил гана элдин алдына чыгып калп кыйкырып коюшуп, көшөгөнүн артынан каткырып гана жүрүшкөн. Макул, пандемия дүйнөлүк көйгөй экен. Анда дача суу биркилеген учак бир айылды басып калганда Жанар Акаев эмнеге Атамбаевди сотко берген эмес? Эмнеге 10 жыл аралыгында канчалаган шалак иштер болду, ТЭЦ жарылды, ошол эле чек арада канчалаган атышуулар болду. Ал эле эмес, Атамбаевдин бир былжырбай сөзүнүн айынан казактар чек арасын жаап салып, канчалаган карапайым элдин эмгегин күйүп кетти эле. Ош базар өрттөндү, анда дагы карапайым калк ыйлап эле кала берди. Ошондо кайда эле ушул азыркы элге жан тартып күйүп жаткандар эмне үчүн унчугушкан эмес? Анткени мурун бийлик менен кошо мамлекетти саап ичип турушкан. Азыр булардын акча суудай агылып келип, туруучу каналдардын баары бекип калды. Баягыдай чөнтөк бурулдабай калды. Ошонун түшүнүп, өз кара баштарына күйгөнүнөн жүгүрүп жүрүшөт, элди беттерине кармап. А бирок эл качанга чейин оңчук боло бериш керек? Качанга чейин булардын курсактарынын камын көрүлөрү керек? Эзели элди ойлобогондор элим деп кыйкырып жатканына дагы эл дагы эмне үчүн таң калбайт? Эл эмне үчүн ушуларга ишенет? Аз болдубу буга чейинки элдин азабы, деп Айгүл Тургунал өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Баш ордунда болгон ар бир кыргыз Садыр Жапаровду Камчыбек Ташиевди дал ушул түштүк коголаңды иликтей баштагандар үчүн болсо да колдоп сыйлаш керек. Бул коголаң кыргыз элинин беделин жер менен жексен кылган коголаң. Бул согуш кыргыздардын арасынан камкорлор чыгышып өз элинин канын төгүп бийликке жетишкен согуш. Бул тополоң кыргыз элин дүйнө жүзүнө мыкачы көрсөткөн тополоң. Арадан 11 жыл өтсө да ар келген бийликтегилер тыным жок алмашыл өкмөт башкаргандар депутаттык мандатты төшүнө тагып алышып, парламентте былчый олтурушкан бети калын эл өкүлдөрү койчу кыргыздын жүгүн көтөрөм деп чыккандардын арасынан бири да Ош коголаны иликтейбиз деп айта алышкан эмес. Туура 2012-жылдары дал ушул Ташиев, Жапаров, Келдибеков, Мамытовдор чыгышып, куугунтукка калышып, акырга малыпта олтурушту. Калгандары болсо бизди да камап койбосун дешип, өздөрүн биттеп, жытып бүткөн шкурасын коргошуп, Атүгүл Ляппай, Алмаз Шаршенович дешип, Атамбаевдин артын 11 жылдан бери жалап жуктап, тазалап келишет. Анысы түрмөдө олтурса да, Атүгүл булардын арасынан түштүк согушун түштүктүн кыргыздары баштаган дешип, күйбөгөн жерибизди күл кылган. Трайбалист акмактар да чыккан. Ал эми түштүк эли акыйкат күтүп жүрүп, эки көзүбүз төрт болду. Атүгүл үмүтүбүздө үзүлүп турган чакта элин ойлогон азаматтар чыгышты. Жапаров, Ташиев деген. Бул бийликтин иш баштаганы эч канча болбой туруп, эл арасынан соц тармактардан Жапаровду, Ташиевди колдодук эле. Эми үмүт үзүлүп баратат деген ары жоктордун тантыраган сөздөрүн угуп калып жүрөм. Колдогонуң таңдаган 6 айлык эле мүнөт болсо, анда сен бул азаматтарга таарынбай, өзүңдү күзгүдөн бир карап, өзүңө таарынбай куш деп айта турган адам жок буларга. Мындай адамдар Садыр Жапаровду шайлаганда мага кызмат берет дешип үмүт кылып шайлагандар. Орусча айтканда шантазисттер. Түндүк Кореяны Америка ар тараптан сыгып кордогонду, Түндүк Кореянын президенти өз өлкөсүндө атомный бомбаларын чыгарып, тыным жок испытания кылып алган. Ансыз деле жашаган Түндүк Корея үчүн бул нерсе өлкөнүн экономикасына өтө чоң таасирин тийгизген. Бирок Корея эли чөп жеп ачка калсак да президентибиз аткарып жаткан политиканы бир добуштан колдойбуз дешип колдоп беришкен. А биздечи өлкөнү сазга тыгып, бар быдырыбызды талкалап, өзү эч нерсеге тургуза албай 15 жыл башкарган Акаевга эч нерсе дешкен эмес. Ал эми Акаевдин акмакчылыктарын оңдоп, өлкөнүн өнүгүү жолуна салып, турмуш тиричилигибизди жакшы жолго чыгарып, коңшулардын жанында кыргыз деген аброюбузду абага көтөрүп койгон Бакиевди бүрүч трабалисттер тобу бети жоктук менен кууп салышты. Андан соң түштүктү автономия област кылып, ал эми түштүк кыргыздарды Кадыржан Батыровго басып берген бүлүндүрүүчү катын келди бийликке. Өзүбүздү апчыбыз дешип, ал катынга да бир ооз сөз сүйлөй алышкан эмес. Көйнөгүн чечип, энеден туумай жылаңач көчөгө чыгып кетсе да, ал эми ааламда жок ууру коррупционерлердин атасы, куруу дооматчы, жалган жалаачы, учуна чыккан ушакчы Атүгүл адам өлтүрүүдө шектенип жаткан өздөрүнүн уулун Хан сарайда колдоп, коргоп жатып калышты. Чыгарып бер дешип, азыркыга чейин жаактары сынып келишет. Шумдугун кургур шүмшүктөр. Мына эми 30 жылдан бери көргөн азаптарыбызга Кудайдын боору ачылдыбы же жөнөкөй карапайым элдин көзү ачылдыбы? Айтор чыныгы патриот жигиттер эл башына келгенде баягы эле трайбалист эчектерге, батыштын арам тамактарына, Атамбаевский жугунтукорлор кандан калса шайлоодон өтпөй калган ары жок сагызгандарын жыгылса да күрөшкө тойбогон маңкурттарына жакпай жатат. Биздин дагы чыдамыбыздын чек арасы болот. Согушту биз баштаган эмеспиз. Согуш түштүк жергесинде болуп, түштүктүн адамдары кырылып жатса, эмне үчүн биз талап кылбашыбыз керек? Ташиев, Жапаровторго 1000 жылдан бери чечилбей келген чек араны айтып күнөө койгондор үчүн түштүктө өлгөн адамдардын өлүгү бир тыйынга турбаган көрүнүш экенин сездик. Ошон үчүн Ош коголанын иликтөөнү баштаган Жапаров менен Ташиевке тазим этип рахмат айтам. Биз бул күндү абдан күткөнбүз деп Шаумурза Бөрөккулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров пандемияга каршы дары ойлоп тапкан эсиңердеби? Мына ошол дарыны Садыр Жапаров министрге дайындап, ал эми министр аны түз эфирде ичип көрсөтүп берип баштаган болчу. Бир маалда эле дүйнөлүк илимдин адамдары таппай
жаткан нерсени мына деп таап, бул күлкү. Аябай чоң күлкү болду. Мынакей, азыр эле өзүңөр уккандай абалда Жанар Акаевден баштап Дастан Бекешовго чейин эмнегедир Садыр Жапаровду жана министрди шылдыңдай баштагандай болушту. Садырга Нобель сыйлыгын берип, дарынын атын Садрин деп койгула деген сыяктуу сөздөрдү сын айтышып, Жанар Акаев менен Дастан Бекешов эмнегедир шылдыңдап каршы чыккандай болушту. Эмнеге экенин билбейм, бирок эмнегедир чек ара маселелерин чечип иш кылып жүргөн Камчыбек Ташиевге дагы сөз тийгизе кеткендей болду. Өткөндө бир жолу керек болсо Ташиев келип сүйлөп, мына коррупционерлерди кустурабыз, тиги бул дегенде арт жакта отурган бир депутат ордунда отурган жеринен кол чаап жиберип, мисалы, баарыбызга мындай күлкү болду да. Бул жакта карап олтуруп ушундай бир суроо жаралат экен. Мына ушул Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевге каршы чыгып, аларга сын айтып, шылдыңдап аткан анча-мынча депутаттар өздөрү Кыргызстан үчүн эмне кылышууда, эмне пайда кылышууда, же болбосо аракет кылышууда, же эмне иш кылышууда, мындайча айтканда, эмнени кайратышууда деген суроо пайда болот экен. Ал эми жөнөкөй эле чындыгына келе турган болсок, Камчыбек Ташиев буга чейин эч ким кылып да көрбөгөн иштердин баарысын кылууда. Коррупционерлерди четинен кустуруп, Кыргызстандын бюджетине ичкен жегендердин баарысын кустуруп, жада калса чек ара маселелерин өзү барып чечип, иш жүзүндө иш кылууда. Буга чейин эч ким мындай кылган эмес. Ал эми президент Садыр Жапаровдун кандай иштерди кылып аткандыгын санап ар бирин көргөзүп айтпасак деле айдан ачык белгилүү. Ал эми дүйнөдө ушундай бир кыйынчылык каптап турган кезде Садыр Жапаров ар бир кыргыз жарандын, кыргыз элинин ден соолугун, пандемиядан аман эсен, элин аман эсен алып чыгып кетүү максатында кыргыз элинин ден соолугун ойлоп, вируска каршы чөп жар дары-дармектерди ойлоп таап, элин ойлоп, жерин ойлоп, өзүнүн болгон аракет күчүн жумшоодо. Эми өзүңөргө суроо берип көргүлөчү. Буга чейинки президенттер пандемия учурунда элин жеринин ден соолугун ойлоп эмне кылды эле? Ал эми ушул Садыр Жапаров иштеп атканына мишайт этип, сындап, шылдыңдап жөн турбаган анча-мынча депутаттар, Аскар Акаев убагынан бери келаткан карт бөрү депутаттар, алар ушул убакытка чейин кыргыз эл үчүн, кыргыз мамлекети үчүн эмне кылды? Мага ошону комментарийге жазып койгулачы. Ой, менин бул жеп жутарлар тууралуу дагы айтар сөзүм көп, жана дагы фактылар менен. Бирок мен ушул жерден кыскартып сөздү уланталы. Кийинки чыгарылышта балким толугураак айтып берермин. Эл чындыкты билсин. Ал эми бул өзүңөр көрүп турган Садыр Жапаров өзү дайындаган саламаттык сактоо министри Айтор өтө акылдуу, өтө билимдүү министр экен. Анын жүзүнө караганда эле эмнегедир ичиң жылый түшөт экен. Түз эфирге өзү чыгып алып, вирустан кантип сактанышты, жана ага каршы дары-дармектерди кантип кайнатып, кантип ичишти. Түз эфирде а дегенде өзү баарысын кылдаттык менен көрсөтүп, анын зыянын жана пайдаларынын баарысын шашпай кылдаттык менен айтып түшүндүрүп берген министр экен. Ал эми бул киши Садыр Жапаров президент болгонго чейинки министр экен. Мен чындыгында бул кишини тааныбайт экенмин. Бирок мен бул кишинин түз эфирден чыгып алып, ошол кезде пандемия ушунчалык күчүнө келип, кыргыз эли эмне кыларын билбей алапайын таппай турган кезде бул министр түз эфирден чыгып алып, мынча киши ооруп калды, мынча киши каза болду деп сандардан башкасын айтканын көрбөптүрмүн. Жалпы кайтыш болгондордун саны 1063. Эл чындыкты билсин. Мындай кылып туруп, эме туруп, ызык кылып туруп ичиш керек. Чай ичкенде эле отуруп алып эле, үйдөн отуруп алып эле сүйлөшүп эле иче бериш керек. Айгүнү канча алып ичиш керек? Эл чындыкты билсин. Кантсе да кыргыз мамлекетинин келечеги үчүн жан дили менен күйүп келди. Чындыкты айтып чыркырагандан талыккан жок. Кыргыз мамлекети баары бир деп өздөрүнүн керт башын гана ойлогондор. Садыр Жапаровду сындырып, көптөгөн кордуктарды көрсөтүп сындырууга аракеттеништи. Бирок анда дагы сынган жок. Саламатсыздарбы аскерлер?
бүйүк кызматыңыздар куттуу болсун. Мен өзім ошондой принципиалдуу адаммын. Бир позициямдан кайтпаймын. Мына мен канадалык шылуун еврейлер сатып алабыз деген 100 миллион долларга сатылган эмес. Азыр дагы сатылбайт. Мына Камчыбек Башиев айткандай сынбаймын, аягына чейин жатам. 5 жыл жатам. Канча берсеңер канча бергиле. Бирок тарых алдында жооп береріңерди унутпаңдар. Башым аман болсо мен ар бир эмеге көргөзөмүн ошону. Будун эле же биздин кызыкчылык эмес, жалпы Кыргызстандын кызыкчылыгы. Мамлекет бар болобу, жок болобу, ошол коркунучта турат азыр. Мына ушундай абалдар менен Садыр Жапаров камакта отурган кезде Садыр Жапаров камакка алынгандан кийин атасынын абалы кескин начарлап кеткени айтылган. Балаңыздын ага экенине ишенесизби? 2017 жылдын сентябрында Садыр Жапаровдун атасы Мустали уулу Нуркожо көз жумат. Мына ошол кезде Садыр Жапаров атасынан айрылган кезде Садыр Жапаровду бошотушпай койгондуктан байтур Садыр Жапаров атасынын зыйнатына бара алган эмес. Ал эми 2019 жылдын март айында Садыр Жапаровдун апасы Кадича Жапарова каза болот. Бул учурда Садыр Жапаровду убактылуу энесине топурак салууга гана кое беришкен. Мына ушундан көп убакыт өтпөй эле 2019 жылдын августунда Садыр Жапаровдун уулу Дастан Садыр уулу каза болгону кабарланат. Садыр Жапаровдун 27 жаштагы уулу мотоцикл менен келе жатып авария болгон. Уулу баласын акыркы сапарга узатууга Садыр Жапаров убактылуу гана кое берилген. Мына ушинтип Садыр Жапаров абакта отурган кезде 3 жакын адамынан айрылган.
فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Садыр Жапаров инаугурация учурунда кимин жаңырып аткан кезде эмнегедир көзүнө жаш алып ыйлап жибергендей болду.